саламатсыздарбы. Сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам, назарыңыздарда валюталар курсу. январда өлкөбүздө күтүлчү аба ырайы. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктарынан кыскача тизме. Өспүрүмдүн оозунан электрондук тамеки жарылып кетти. Бишкекте кара курай жана галлюциногендик козу карындарды өстүргөн лаборатория табылды. Токтогулда кишини өлтүрүп, жаныбар жегендей тытмалап кеткен шектүү кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Бишкекте кара курай жана галлюциногендик козу карындарды өстүргөн лаборатория табылды. Бишкек ШИИБдин тергөө кызматы жана криминалдык милициянын кызматкерлери 60 көчөсүндөгү жеке менчик үйлөрдүн биринде кара курай жана галлюциногендик козу карынды өстүрүп жаткан лабораторияны аныктады. Бардык каражаттар жана өсүмдүктөр алынды. Баңгизат каражатынын жалпы салмагы 438,7 кг түздү, деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Кабинетти ээлеп, кызматтык машинаны тээп, районго бир долбоор алып келбеген акимдер менен коштошобуз. 27 январда Кыргыз өкмөтүнүн кезектеги жыйыны өтүүдө. Жыйында өлкөнүн 2019-жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары тууралуу маселе каралды. Талкуу учурунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев райондун акимдеринин ишин сынга алды. Эртең биз облустун жетекчилери менен райондун акимдерине баа берели деп жатабыз. Иштей тургандар менен иштеп, иштей албагандар өздөрүнүн жеке менчик чарбасын кылышы керек. Кабинетти ээлеп, кызматтык машинаны минип жүрүп, районго бир долбоор алып келбеген, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошпогон акимдер менен коштошушубуз керек деп билдирди. Ошондой эле премьер-министр ар бир райондун башчысынын иши жеке тартипте каралып жатканын, акимдердин бир да маселени эл көтөрмөйүнчө өздөрү көтөрүп чыкпаганын сындады. Токтогулда кишини өлтүрүп, жаныбар жегендей тытмалап кеткен шектүү кармалды. Токтогулда киши өлтүрүүгө шектелип 41 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБнин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка таянсак, 2020-жылдын 17 январ күнү болжол менен саат 16:00 чамасында Токтогул районундагы Токтогул Терек суу автожолунун 300 метр алыстыкта сол колунун билегине чейин белгисиз жаныбар тытмалап жеп кеткен. Денесинде бир нече жолу курч нерсенин сайылган жараттары бар адамдын жансыз денеси табылган. Кытайда соода-саттык өлдү. Аргасыз сатуучулар жин тийгендей товарларын жанчып жатышат. Эпидемиянын эпкини Кытай экономикасын эбегейсиз талкалоодо. Буга чейин арзан продукция менен дүйнөнү багынтып жатышканы белгилүү эле. Эми коркунучтуу вирустан улам керек болсо кытайлыктар жаңы жылды тосуудан баш тарткан. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары билдиришүүдө. Анда айтылгандарга таянсак, коронавирустан жабыр тарткандарга караганда олчойгон жоготууларга учурап жатышкан нерви жайында эмес соодагерлердин катары өсүп жатат. Афганистанда 80ден ашык жүргүнчүсү бар учак кыйрады. Ичинде 80ден ашуун жүргүнчү болушу мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, окуя бүгүн 27 январда жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 1 чамасында болгон. Учак Афганистандын борбордук бөлүгүндөгү Газни провинциясында кыйраганы айтылууда. Провинциянын губернаторунун басма сөз катчысы Ареф Нурин белгилегендей, азырынча жабыркагандар же каза тапкандар тууралуу маалымат жок. Кырсык болгон жер абдан алыс. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз ал аймакка жете албай жатышат, деди Нури. Айрым маалыматтарга караганда болжол менен 80ден ашуун жүргүнчү болгон. Маалымат булагы Назар Ньюс. Өспүрүмдүн оозунан электрондук тамеки жарылып кетти. Россиянын Саратов облусунда электрондук тамеки 17 жаштагы баланын өмүрүн алып кете жаздады. Анын оозунан тамеки жарылып кеткен. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка караганда, окуя 25 январда Аткар шаарында болгон. Өспүрүм олуттуу жаракаттары менен райондук оорукананын хирургия бөлүмүнө жеткирилген. Эске салсак, буга чейин АКШда электрондук тамекиден бир адам көз жумган. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.